Садырага биринчиден убакыт бөлүп кабыл алганыңызга ыраазычылык билдирели. Анда көп күттүрбөйлү коомдогу эң кызуу талкууланып жаткан темаларга, суроолорго кайрылсак. Мына Кыргызстанда коррупционерлердин анабасы катары сыпатталып келген Райымбек Матраимовду атайын кызмат кечөөгүнө кармап, ал адам мамлекеттин эсебине 25 миллион доллар төлөп берип, анан үй камагына чыкты деп жатат. Мына ушунун өзүн иштин башталышы абдан мыкты дегени менен, бирок бул атайын алдын ала түзүлгөн сценарий, элдин көзүн жазгыруу, будамайлоо деп жатат. Сиз кандай дейт элеңиз? Урматтуу журналисттер, урматтуу эл журт. Мен сиздерге кайрылып кетем. Ушул тактыга мага ишенип алып келип отургуздуңар, эми аягына чейин ишенип колдоп берип туруңуздар. Бул чечимди мен кабыл алдым. УКМКнын башчысы кабыл алган жок. Ал камайм деди. Анткени Райым паспортун өзгөртүп, Дубайга чыгып кеткенге даярданган экен. Паспорту башка атка. Кармап келди, кармап келгенден кийин мага чалды, кармап келдик, камаган атабыз деп. Мен айттым, токтоп тур, жети өлчөп бир кесели дедим. Анткени мына буга чейин 2 жыл мурун Атамбаевди камадыңар, Райымдан 3 эсе бай. Миллиардтар бар анында. Бир тыйын төктүрдүңөрбү? Мына 2 жылдан бери мамлекеттин эсебинен багып жатабыз. Туурабы? Же туура эмеспи? Кулматовду камадыңар. Кулматов Райымдан 2 эсе бай. Ал 2 тыйын төктүрдүңөрбү? Төккөн жок. Аны да 2 жылдан бери мамлекеттин эсебинен багып жатабыз. Ошол эле сыяктуу Албек Ибраимов, Сапар Исаков тест боюнча деп жатат. Эшматов, Ташматов бирөөнөн ушу мамлекетке казынага бир тыйын төктүрдүңөрбү? Жок да. Мен башкача жол менен кетип атам. Менин иштөө стилим башкача. Муну биз жети өлчөп бир кесип атабыз. Мисалы Райымды азыр апарып 5 секундта камап койсок болот. 4 дубалда жата берет. Бир тыйын келбейт. Анткени ал өзү камалгандан шотторунун баары жабылат. Ал өзү болмойын которулуп келбейт акчалары. Кустура албайбыз мындайча айтканда. Жылда буланат сот процесси. Мына азыр жана болгону эгерде камап азыр конфискация кылабыз, баарын ушинтип камап жатып алып тергейбиз ишти десек, анда бир үйүн алат экенбиз, бир машинесин алат экенбиз, макул бир башка бир объектисин алалык. Ал 24 миллион эмес, 2 миллионго да чыкпаган имущество болот да. Ошондуктан мен силерден суранам. Бардыгы бир эле Райым эмес, бардык коррупционерлер кусат. Биз кустуруу жолу менен кетебиз. Куспайбы анда камалат. Бул азыр кечээ күнү дароо камалгандан кийин 80 миллион сом төктү. Эми тергөө органдары менен келишип, макулдашып иштеше турган болду. Ноябрдын аягына чейин 2 миллиард сом төгөт. Андан кийин эми бул башы эле, азыр тергөө жүрө элек, азыр изилдене элек. Мына Ташиевдин чыкканы, кызматка чыкканы 3 эле күн болду мына. 3 күндүн ичинде кармап келди мына. Менин чыкканым деле жумушка 3 эле күн болбоду. Анан эми эчтеке боло элек деле баягы мындай паникага түшүп, мына мурун сүйлөшүп алышыптыр, анан чыгарып ийип атат дегенди ушул токтотуп, тескерисинче журналисттер, ушу эл журт, ушу биз жасап аткан ишке колдон буттан алып жардам берип турсаңар деп атабыз да. Коомчулук азыр талап кылса 5 секундта алып барып туруп жаап койгонго болот. Бирок андан эмне пайда? Биз бюджетке акча түшүрөлү да. Бюджет дефицитибиз 30 миллиардтан ашык экен мына жылдын аягына чейин. Бир айлык ушул коррупционерлерден мурдакы, азырдагы министрликтерде отурат коррупционерлер бардыгы мага информациялар келип атат, маалыматтарды алып атам. Бардыгына кайрылуу жасайм. Сиздерден чыккандан кийин ошо кайрылуу жасайм, ошол жерде өз сөзүмдү айтам муну дагы. Бул чечимди тасыйф эмес, мен кабыл алдым деп алдыңыз. Ушунун өзүндө сиз өзүңүздүн ыйгар муктардан ашача башка бир атайын кызматтын мекеменин ишине кийлишип кеткен жоксузбу? Мен алардын ишине кийлигишкен жокмун, аша чапкан жокмун. Бул саясий иш болгондон кийин кандай гана бул резонанстуу иш да. Ошондуктан бул бардык жоопкерчилик менин мойнумда турат. Мисалы, Ташиев кандай чечим кабыл алса дагы акыр аягы келип менден сурак болот. Туурабы же туура эмеспи? Мамлекет башчы катары эл ишенип алып келип отургузду. Ошон үчүн биз кеңештик. Кеңешип туруп, биринчи эгерде кусабыз, төгөбүз ошо бай ичкен жегенибизди, уурдагандарыбызды кайра бюджетке кайтарабыз дегендерди камабай баарын кайтартып төктүрөлү деп атабыз. Айтайын деген мына 2 миллиард сомду төлөй турган болду деп атасыз, башталышында эле. Эгер сиздин көздөгөнүңүз мындан көп болсо анда канча сумма жөнүндө кеп болуп жатат? Азыр эми иш баштала элек да. Мына азыр жаңы кармап келип камады. Эгерде ал азыр Дубайга чыгып кеткен болсо, биз анда жылдап издеп жатмакпыз. Дубай бизге бермек эмес. Анткени Дубай менен биздин келишим жок ортодо. Баягы качып кеткендерди өткөрүп берүү боюнчачы. Мына азыр канча качып жүрөт, мурдакы бийликтин учурунда качып кеткендер бүгүн деле качып жүрбөйбү мына. 5 жылдап, 10 жылдап качып жүрөт го. Бирөөнү кармап келип, бир тыйын төктүрө алдыбы мурдакы бийлик? Жок да. Анан биз баягы радикалдуу кадамдарга барбай, андан көрөкчө биз баягы жети өлчөп бир кесип,
мамлекетке, элдин кызыкчылыгына пайда алып келе турган жол менен кетели. Бирок аягында барып тергөө иштери жүрөт, бардыгы бүтөт, анан сотко барат, сот чечим чыгарат. Үй абагына чыгарып койгонуңуздар Садыр Жапаров Райымбек Матраимовго боор тартып, жан тартып аткандай көрүнүп калбайбы коомго? Агам боор тартып, жан тарткандай мен аны тааныбаймын. Сүйлөшүп да көргөн эмесмин, билбеймин мен. Ага боор тарткыдай мен эмне? Мен бир тууганым болсо бир жөн, бир тууганым болсо дагы эгерде уурдаса камайбыз. Биз бардыгын мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн жасайбыз. Мен өз кызыкчылыгым үчүн эч нерсе жасабайм, и ташыйт дагы ошондой. Райымбек Матраимов Дубайды көздөй качып кетмей экен, үлгүрүп кармап калдык деп жатасыздар. Паспортун алмаштырган экен, бизде паспорттун копиясы жок. Ал кишинин тарапташтары бул киши мыйзамды сыйлап, атайын жооп берем деп эч жакка качпай, керек болсо УКМКга өзү барган деп жатат да. Эми туугандардын кандай айтканын уккан жокмун, эми ар саясатта айтыла берет да. Парламенттик президенттик шайлоого сиз бирде туруп катышсам, катышпайм же так чечим кабыл ала элекмин деп айтып жатасыз буга чейин. Соңку чечимиңиз кандай болду? Сиз катышасызбы же катышпайсызбы шайлоого? Мыйзам жол берсе мен катышам. Бүгүнкү конституция боюнча жол бербейт экен. Биз конституцияны жогорку кеңешке жиберип атабыз. Долбоорун жогорку кеңеш 1 айдын ичинде карап, чечимин чыгарып берсе, анан кийин ошол конституцияны элге алып чыгалы деп атабыз. Мурда ар кандай сунуштар болду. Мен өткөндө жогорку кеңеште дагы айтканмын. Мыйзамдар менен эле шайлоого барыш керек экенбиз, баягы конституцияга деп. Бул жерде бардык жолдорун карап чыктык дагы компромисске келип бардык саясий күчтөр Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн тез арада баягы бир нукка түшүп кетели деп ошондой азырынча алдын ала келишим болду. Эми ошол мыйзам өтүп, бардыгы келсе, андан кийин анан чечим кабыл алабыз. Азырынча чечим кабыл алган жокмун. Түшүнүктүү. Парламенттик президенттик шайлоолорду таза, калыс, акыйкат өткөрөм деп жатасыз. Сөздөн сырткары конкреттүү кандай кадамдар менен? Биз 30 жылдан бери 3-чү революцияны баштан кечирип атабыз, Бул революциялар неден келип чыкты? Таза эмес шайлоодон келип чыкты да. Менин бул максатым, анан толук ой тилегим шайлоолорду кандай гана жол менен болбосун, мейли бюллетень менен болобу, мейли электрондук ящик менен болобу, таза өткөрүп берүү. Парламенттикпи, президенттикпи, кандай гана шайлоо болбосун. Анан мен азыр тапшырма бергенмин, маган кечээ күнү маалымат беришти. БШКга блокчейн системасын киргизели деп. Бир 24-25 миллион доллардын тегерегинде болот экен. Ал акча каражатында таап атабыз булактарын. Блокчейн системасын киргизип таштайбыз. Мына 3 айдын ичинде деп атат. Балким ушу келаткан шайлоолорго үлгүрүп калышыбыз мүмкүн. Үлгүрбөсөк, ал шайлоолордон кийин сөзсүз жасатып киргизебиз. Блокчейн системасын түшүнөсүз да. Ооба. Ал жерден эч ким жасоого мүмкүн эмес. Купуялуулугу корголгон. Купуялуулугу корголгон. Анан кийин мисалы сиз Баткенде туруп добуш берсеңиз, автоматтык түрдө сиздин добушуңуз чыгат баягы жерден. Эгерде уурдалып атса же башка жасалып атса, башка мисалы 4 аппарат турат да, 4 баягы центр. 3 центри блокко коет. Мына ошондой. Ал жасоого мүмкүн эмес аны. Эл кандай добуш берсе, так ошондой добушу чыга турган система. Мына ошону орнотобуз. Мен азыр убакыт керек, мага ошону орнотуп кетем. Андан кийин шайлоо жөнүндө маселе көтөрүлбөйт. Таза өттү, таза эмес өттү деген маселе. Жогорку кеңештин депутаттарынын алдында сиз шайлоого барбайсызбы деген маселени кабыргасынан коюшканда, сиз барбайм дедиңиз эле. Эгер мыйзамдар жол бербесе, барбайм. Мыйзамдар жол берсе, барам. Ал азыр чечилелек маселе. 50-50 болуп турган маселе. Мына азыр пандемия өтө олуттуу маселе болуп турат. Анын коркунучу жоюлуп кеткен жок. Сиз дайындаган саламаттыкты сактоо министри даярдык баардыгы шаймашай, баары жайында деп ишендирип жатат. Сиз өзүңүз ушуга ишенесизби? Биз колдон келген жардамды берип атабыз. Мен күнүнө маалымат алып туруп атам. Азыр 300 жанагы дем алдыруучу аппараты турат. Ошону эгерде министрлик жарактуу десе, ошолорду таратып өткөрүп беребиз. Аппарат жагынан чечилип атат. Анан дары-дармек жагынан маселе бар. Акчасын каржы министрлигине айттык, тапшырма бердик. Баарын отургузуп алып кеңешме кылып атабыз. Каржы министри менен саламаттык сактоо министрлигин күндө тапшырма берип атабыз. Даярдык бар, колдон келишинче күрөшүп атабыз. Сиз абакта жаткан учурда бийликке кайрылып, ушул вирустан дарылоо боюнча бир өзгөчө купуя бир ыкма бар экенин, ал мезгилдин сыноосунан өткөнүн, эгер бийлик уруксат берсе, ошону сынап көрүү жөнүндө сунушуңузду айтып чыктыңыз эле. Азыр деле ошол оюңуздан кайткан жоксузбу? Мен жаңылбасам бул жерде уу коргошун жөнүндө сөз болуп атат. Кайткан жокмун андан. Мен аган убактым жете элек. Аны ошол саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте комиссия түзүп туруп, анан аны баягы эмеден сыноодон өткөрүп көрүшүбүз керек да. Анткени мен өзүм деле оорудум. Мына ооругандарды айыктырдык. Бир топтор айыкты. Мисалы үй бүлөсү менен айыккандар болду. Мен түрмөдө жатканда ошол
ачык эле айтайын, Кара Балтанын фин полициялары бир топ ошол кызматкерлери ушул дарыдан айыкты. Бир дары ичкен жок башка. Анткени бул мен өзүм да ошондон айыктым. Бир эле коронавируска эмес, мисалы ашказандын рагына илгертеден бери кыргыздар колдонуп келген дары. Бул ашказандын рагына жатсаңыз, байланыш болбосо сизде, ошол адамдар сиз менен кантип байланышып атты? Эми абакта жаттым, байланыш бар абакта. Интернет бар, телефон менен эле жаттык да, эми кептин ачыгы. Мыйзам жол бербейт, бирок баары бир баягы катып алып колдоносуң да, эми баары бир. Текшерип келет, баягы шмон жасайт, таппайт кетет, алар кеткенден кийин колдоно бересиң. Мыйзамда кайсы бир маселелер президенттин ыйгарым укугуна кирсе, кайсы бири өкмөт башчылыгына кирбейт деп мындай талашып тартышып келишет да. Азыр эки тизгин бир чылбыр толук сиздин колуңузда. Сиз эки эң жогорку бийликтин ыйгарым укугун толук кандуу пайдаланып жатасызбы? Мыйзамдарда бизде көп мүчүлүштүктөр бар да. Бир мыйзам экинчи мыйзамга каршы келип калат. Айрым мыйзамдарды кабыл алып салган, бирок алар конституцияга каршы келет. Мындай абдан көп мындай бир тоскоолдуктар бар. Бирок бардыгын мен колдонуп атам. Тапшырмалар берилди, мыйзамдардын баарын иретке келтирип, кийин ошо бир эле бири-бирине карама каршы келбеген мыйзамдарды кабыл алдырабыз да. Бирок бүгүнкү күндө мен толук колдонуп атам. Демек толук жоопкерчилик сизде? Толук жоопкерчилик менин мойнумда. Сот адилеттигин, мыйзам үстөмдүгүн орнотуу боюнча түркүн түстүү кеңештер, ар кандай чакырыктар айтылып келет. Бирок ошону качан токтотуп мындай сөздөн ишке өтөбүз? Конкреттүү сиз эмне кыласыз ушул сот адилеттигин орнотуу үчүн? Сот системасын мен 2011-жылы эсиңерде болсо реформа баштаганда баягы 100дөй кишини алып келип алып, кыйкыртып, мени комитеттин төрагалыгынан кетсин дедиртип, баягы мен жасап аткан реформаны токтоттурушкандагы кайра бүгүнкү сот системасын түзүп алышкан. Бүгүнкү сот системасы ак үй, көк үйдөн бир эле звонок болсо коркконунан чечет. Анткени көз каранды. Сот системасын биз толук көз карандысыз кылабыз. Ага убакыт керек. Мына 3 ай, 4 айлык убакытта биз бүтүрөбүз, аны көп бүтүрбөйбүз жыйынтыгын. Анткени мыйзамдар даяр турат, аларды ошо бир сыйра карап, балким кичине өзгөртүүлөрдү киргизебиз, жогорку кеңеш аркылуу өткөрүп алып туруп, баягы 2011-жылы баштаган сот реформаны аягына чыгарам. Менин ал максатымда турат. Сот адилеттигинин мааниси, анын мазмуну эмнеде? Ал эмне үчүн керек? Өлкөдө адилетсиздик орногон өлкөдө, анан мыйзамсыздык орногон өлкөдө эч качан өнүгүү болбойт. Анан адамдар дагы мындай ишенимдүү жашай албай калат да. Биз сот системасы адилеттүү болсо, мыйзамдуу чечимдерди кабыл алса, коррупцияга аралашып кетпесе, анда ошол элге, мамлекет үчүн баягы мындай ишенимдүү болот дагы, мамлекет өнүгөт. Тоталитардык десем, баягы аса чаап кетебиз го, бирок авторитардык деп сыпатталып келген бийликтин запкысын тарткан адам катары, сиз демократияны өнүктүрүү, адам укуктарын жактоо жагында ушул маселеде эмне кыласыз конкреттүү? Демократияны өнүгүшүн мен толук колдоймун. Мурункулар окшоп сени сындаган бирөөнү алып барып камап, же болбосо иш козгоп, же артынан аңдытып, андай менде жок. Аны бардыгын айттым. Мурункудай кыскасын айтканда куугунтук болбойт. Эч кандай адам укуктарын бузуу болбойт. Бардыгын карап атабыз. Мыйзам кабыл алганда да, мына конституциянын да долбоору даярдалып атат. Сурап атам аны дагы, только адам укуктары толук сакталгандай болсун. Дүйнөлүк коомчулук бизге бир эч кандай бир доомат койбогондой болсун деп ошол талаптарды коюп атабыз. Сиз жана сиздин эң жакын өнөктөштөрүңүз мурдагы президент Сооронбай Жээнбековду өзү каалаган мөөнөттөн дагы эртерээк кызматтан кетүүгө аргасыз кылды. Бул жерде бир купуя сыр жатат, бул жерде бир чоң бир кутум бар деп болжоп жатышат да. Чындыгында парламенттик шайлоодон кийин кызматтан кетем деп аткан президент эмнеден улам мындай чукул өзгөрүүгө, чукул чечимге барды? Эч кандай купуялуулугу жок. Өзү деле эми жакын арада маек берсе керек, маек берсе айтат болуш керек. Эч кандай купуялуулугу жок. Бул жерде элдин талабы болду. Центр избирком тарасын, башка жаңылары келсин, анан Сооронбай Жээнбеков президент кетсин деп. Менин оюмча отуруп кайра шайлоо өткөрүү, ушул эле Центр избирком менен ошол эле өзү кайра шайлоо өткөргөнгө моралдык укугу жок эле. Аны өзү деле сезип турду да. Анан эми бийлик деген баягы кыйын болот экен, таштап кетип калыш. Ошон үчүн баягы 10 чакты күнгө созулуп кетти. Эгер биринчи эле күнү макул болуп, баягы биринчи күнү макулдашкан бойдон сөзүнө туруп, неме кылганда эртерээк стабилдешип кетмекпиз да. Демек тактоо үчүн биринчи күнү деп калдыңыз.
ошол учурда дароо эле кызматтан кетүү жөнүндө макулдугун берди беле сиздерге? Биз сүйлөшүүлөр жүргөн, мен жалгыз жүргөн эмес, сүйлөшкөн эмесмин. Талант Мамытов депутат катышып отурган, ошол жерде сүйлөшкөндө болду, эми стабилдүүлүк орноп калсын, мародерчулук болуп кетпесин, жанагыдай атышуу болуп кетпесин, элдер бири-бири менен кагышып кетпесин деп сүйлөшүп, макулдашканда ошентип кол алышканбыз. Мына ушул парламенттен өтүп алгандан кийин, меникин бекитип бергенден кийин 2-3 күндүн ичинде парламентке барып, элдин алдына сүйлөп, элден кечирим сурап, ушундай кылып туруп, анан татынакай экс болуп кетейин деген сөз болгон. Анда парламенттик шайлоодон кийин кетем деген сөз кайдан чыкты анда? Эми ал кийин чыкты да, айнып кеткенден кийин чыкты. Анан тегерегиндегилер курчап алып, мына туура эмес маалыматтарды жеткирип жүргөн да, тегерегинде 5-6 адам болгон. Мен ошондо эле айттым, тегерегиңиздерге ишенбеңиз, акыбал сизге жеткизип аткандай эмес, алар туура эмес жеткизип атат, кетпеңиз деп атат. А эл болсо талап кылып атат деп. А эл журналисттер айтып атпайбы, Садыр Жапаровдун эле тарапташтары деп. Жок, менин тарапташтарым эле эмес. Бардык күчтөр биригип келип кеткин деп турбадыбы. Негизи эле саясатчылар сиздер кандай өлчөйсүздөр эл деген түшүнүктү? Маселен, мына сиз айтып атасыз эл деп. Ошол учурда ал кишинин тарапкерлери айтат, эл мени колдоп атат, кетпей тур деп суранып атат дегендей мисалы да. Эл деген бул кандай? Эл кимди колдоп турганын өзүңөр көрдүңөр. Бүт дүйнөлүк коомчулук деле көрдү. Мына айылдарда Россиядан чыгып атты, ар бир райондон, областтардан чыгып атты, Бишкекке келе албаса да жерлерде колдоп атты, туурабы? Ал эми тиги кишинин пресс-службасы бизди да колдоп атат, бизди деген 54% эл колдогон, азыр да ошол электоратыбыз бар деп тегерегиндегилер туура эмес жолго салып атпайбы? Алар ошентип СМИден кетирип атат, а бирок фактически андай жок болду да. Президентти шашылыш кызматтан кетирип жибербей, милдет менен кошо жоопкерчиликти тең бөлүшсө, Садыр Жапаровдун өзүнө дагы жеңил болмок деген пикирлер айтылып жатат. Тезинен кетирип жиберүү зарыл беле? Зарыл болчу, анткени эл экиге бөлүнүп калат эле. Эл эмес, мына ушул гос системасында иштеген министрликтер, губернаторлар, жанагы күч органдары бөлүнүп калды да экиге. Ошон үчүн биз азыр тез аранын ичинде ошол жана элди экиге бөлүп, баягы каршы эл алып чыгабыз дегендерди тез аранын ичинде алмаштырдык. Ошондон анан жана кадрдан кичине мүчүлүштүктөр кетип калды. Баягы азыр жазып атат деп атпайбы, мен интернет караганга убактым жок болуп атат. Маган жеткизип атышат. Эл наразы болуп атат жана кадр маселелерине деп. Бул кадр маселелери убактылуу нерсе. Баягы оперативдүү түрдө ошол системада иштеп кеткен балдарды баягы жетекчисин алып туруп ошолорду алып барып койдук. Анткени ал мекеме да экиге бөлүнүп калып атат. Бөлүнбөш керек, бирдей сактап калыш керек. Мамлекеттик мекеменин дөңгөлөгү тегеренип туруш керек, иштеп туруш керек дегендей. Ошон үчүн кичине мүчүлүштүктөр кетип калды, бир 2-3 кадр боюнча. Эми кадрлар бул убактылуу нерсе. 3 айдан кийин кайра бардык баягы реформа, жаңы конституция кабыл алсак, реформалар башталганда бардык кадрлар өзүнүн кесиптик баягы кесиптик жагына конкурс менен барышат. Бардыгы конкурс менен. Бүт жаштар катышса болот, мейли орто жаштагылар катышсын, аксакалдар да катышсын, бирок кимиси күчтүү болсо ошол адистиги менен ошолор өтөт. Мурдакыдай тууган уругун же болбосо куда сөөктү алып барып мына могу жерге коюп коелу иштей берет деп реформадан кийин андай болбойт. Мен ага сөз берем. Конституция боюнча адистер президенттин милдетин аткаруучу референдум өткөрө албайт, баш мыйзамды өзгөртө албайт деп жатышпайбы? Сиз кандай дейсиз? Мыйзамды сактайсызбы? Мен өзгөртпөйм, референдумду дагы мен жарыялабайм. Аны жогорку кеңеш азыр бүгүн мына отурат, жогорку кеңеш, аларды эч ким таратып ийген жок, иштеп атат. Ал ошолордун чечими. Кандай чечим кабыл алса, алар ошого баш ийебиз. Тышкы саясатта Орусия стратегиялык өнүктөш экенин баса билип айттыңыз. Ошол учурда Америка Кошмо Штаттары Европа өлкөлөрү менен кызматташуу, алака кандай болот? Азыркыдай эле кала береби же азыркыдан жакшыраак болобу? Биз орустар менен мурдатан бери стратегиялык өнүктөшпүз, илгертен бери. Мына уже 100 жылдан ашып кетти. Ошол бойдон калат деп атабыз. Анткени биз орустар менен көп нерсе байланыштырып турат. Аны ажырата албайт, билесиздер өзүңөр. Геополитикалык акыбал, анан аскердик кызматташуубуз деген бар, жана башка экономикалык. Калган мамлекеттер менен, Америка болобу, Кытай болобу, кошуна өлкөлөр менен, Европа менен биз эч кандай баягы бир проблема жок, иштешип кете беребиз. Эки тараптуу кызыкчылык болсо, биз иштешебиз. Анан тең ата сүйлөшүп иштешебиз. Мурдакыдай болбойт. Салыштырмалуу айтсак, ошол эле АКШ менен, ошол эле Европа өлкөлөрү менен азыркыдан жакшы болобу же азыркы калыбын деле калабы? Азыркыдан да жакшыртканга аракет кылабыз. Анткени биз эч кандай бир жаман бир дагы өлкө менен бир конфликтке барбайбыз. Кошуна өлкөлөр менен дагы баягы алыскы туугандан жакынкы кошуна дейт. Кошуна өлкөлөр менен дагы мындан да жакшыртканга аракет кылабыз. Болгон күчүмдү жумшайбыз.
Буга чейин өлкө жетекчилери кумтөр менен чечүүчү сүйлөшүүлөрдө өздөрү кыңгыр иштерге аралашып кетерин айтып, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп калуу маселесине келгенде сизге бийликтин колдоосу жетпей калганын такай айтып келгенсиз, элге убадан да ошентип бергенсиз. Азыр сиз каалагандай ошол элге убада бергендегидей мүмкүнчүлүк, чечүүчү күчтөрдүн баары сизге колуңузга тапшырылды да. Кандай болот эми? Кумтөр боюнча эсиңиздерде бар, 10 жыл мурун мен ишти баштап, 10 жыл мурун мамлекетке алалы дегенмин. Андан бери 10 жыл өттү. Эмне деген алтындар чыгып кетти мына. Азыр аякта таштанды менен гана жанагы хвостохранилище калды. Эми да алтындын запасы бар экен бир аз, азыр иштетип атышат алар. Анан эми биз барып азыр барып туруп кумтөрдү сразу өткөрүп алсак, биз таштанды менен гана хвостохранилищени алабыз да. Анан калган ошо бир аз алтын тиет бизге. Биз андан көрөкчө жете өлчөп биргешишибиз керек. Мен дагы бир жолу айтайын. Мен ал позициямдан кайткан жокмун. Бирок азыр мен маалыматым жок да, толук маалымат ала элекмин. Мен тапшырма бердим, кыргыз алтынды чакырдым, баардык маалыматты мага алып келсин. Канча запас алтын калды, рекультивацияга канча акча кетет, ошонун баардыгын алгандан кийин мен чечимди кабыл алам, сөзсүз алам. Сентера Голдко 3 бизден өкүл барат, жана совет директоровго. Бирөөнү ошол бүт баардыгын ыкый-чыкыйына чейин билген, Теңиз Бөлтүрүк деген ошо дүйнөлүк масштабта иштеп жүргөн баягы компанияларды башкарган бир кишини койдум ошо жерге. Көчөгүнө ошону койдум. Ал дагы аякта маалымат алып берет. Анан ошондон кийин анан чечим кабыл алалы. Анан келе калып эле барып туруп эле мен ушул сөзүмө турушум керек, мен ушинтип айткам деп эле барып баса калып алгандан кийин ар жагы эмне болуп кетет аны. Мен муну 10 жыл мурун айткам да, билесиздер да. Алыш керек деп айткам. 2 жыл мурун түрмөдө жатканда журналисттер барып менден интервью алды. Мен ар бир эмени карап отурам интернеттен. Азыр уже барып алышка кыйын болуп калды. Риск бар, чоң риск бар. Андан көрөкчө ошону аягына чейин иштетсин, бирок биздин пайдага болсун. Бардык түшүп аткан таза киреше биздин пайдага түссүн Кыргызстандын. Аягында бүтүрүп, азыр рекультивациясын жасатып, баягы дамбаларды курдуруп, аякта катастрофа жүрбөгүдөй кылып берип кетсин деп айтканым бар. Бирок ушул жагына да кайрылабыз азыр. Сиз эски карьерди айтып жатсаңыз керек. Андан сырткары кеминде 15.000 гектар жаратылыш коргоо деп эсептелип келген жерден 16.000 гектар. Кеминде 15.000 деп жатабыз. Ошол Абылгазиевдин колу менен берилиптир. Ал жерде ошо 40 тонна алтындын запасы бар деп мага маалымат беришти. Бардык маалыматты алгандан кийин мен элге ачык, так жарыя кыламын. Мына момундай чечимге келдик деп туруп. Анан эл өзү баасын. Ушул 16.000 гектар жер сиздин чечимди өзгөртүшү мүмкүнбү? Мурунку позицияңызга кайтара алабы? 40 тоннадай алтын бар экен деп атасыз. Эми анын баарын ошо көрөлү да биринчи. Эми мен азыр кыйнабай тургула, жарга такабай тургула, мен чечимди кабыл алам. Ошондо эл өз бааңарды бересиңер ошондо. 360 гектар жерге төгүлгөн уу калдыктар жөнүндө кеп кылып келгенсиз. Ал калдыктардын көлөмү бүгүн көбөйсө көбөйүп, бирок азайган жок да. Эмне кылуу керек аны зыянсыздандыруу үчүн? Аны алып чыгып кетиш керек, тазалаш керек да, анычы тазалабаса болбойт. Мисалы, мага берген маалыматтары боюнча ар кайсы өлкөлөрдөн же болбосо бир чоң баягы дүйнөлүк фирмалардан, компаниялардан сунуш түшүп аткан экен. Аны алып туруп биз переработка кылып, анын алдында да алтын жатат да, 100 тоннадан ашыгыраак алтын запасы бар да, баягы толук алтынды бөлүп ала албайт, баягы эме менен, пульпа менен эмеге кирип кетет да, хвостохранилище. Ошону переработка кылып алабыз деген компаниялар бар экен. Алардын дагы сунушун карап көрөбүз. Эгерде аны биз азыр тез аранын ичинде жок кылып тазалабасак, Петров көлү деген бар, анын үстүндө турат. Эгер ал жарылып кете турган болсо, тигини баягы шыпырат, ал нарын калпарып куят, ошо менен ар жагын уже өзүңөр билесиңер эмне болорун. Бардык жагын аны карап атабыз. Аны тез арада чечим кабыл алабыз. Биринчи максатым ошол. 1998-жылы Барскон суусуна цианид төгүлгөндө, сиз муну дагы кийин эскерип жазып жүргөн жайыңыз бар. Ошондо айрым бир боюнда бар келиндерди мажбурлап боюнан алдырды деген маалыматты жаздыңыз эле. Бул чындап эле ошондой маалымат болгонбу, же сиздин окурмандарга же электоратыңызга драмалаштырып, аларга таасир этүү үчүн жазылганбы? Мына мен болгон окуя бул, мени Барскондун эли калпайттырбайт. Бул болгон окуя. Бардык Барскон айылын жанагы пансионаттарга көчүргөн ал убакта. Көчүрүп, баягы суудан ууланып калбасын деп. Баарын көчүрүп келип ошондой окуялар болгон да. Бул болгон окуя. Кумтөр дегенде дароо эле алтынды түшүнөбүз да, бирок ал жерде тонналаган күкүрт, вольфрам, дагы башка бир элементтер бар экени жөнүндө сөз болуп жүрөт да. Ушулар жалпы байлыкка кошулуп эсептелингенби, же эсеп алтын үчүн гана жүрүп атабы? Бул жерде булар азыр алтын менен гана күмүштү алышат да. Андан чыккан отходту
жез болот, платина, палладий бар, күкүртү бар дегендей. Аларды бай отход катары кылып туруп карабалтадан эле вагондорго жүктөп туруп Финляндияга же дагы башка өлкөлөргө жиберип, ошол жактан переработка кылдырат экен. Бирок ал кайра кайтарылып бизге келбейт. Бүт ошол бойдон чыгып кетет да мына. Ошолордун пайдасына иштеп атат. Демек алтын менен күмүш гана эсептелип жатат деген сөз туурабы? Алтын менен гана күмүш эсептелип жатат. Башка эчтеке. Башкасынын баары баягы отход деп туруп жөнөтүп ийет экен да мына. Саясатка аралашкан 10 жыл деп аталган китебиңизде сиз 2010-жылдан кийин Кыргызстанда эң таасирдүү адамдар бийликте турган Манас аэропорту аркылуу бир нече алтын куймаларын алып кете турган болгонун, ал жашыруу маалымат сизге алдын ала келгенин, сиз бул тууралуу ошол эле Текебаевка, Кууловго айтып, абдан мындай аркасына түшүп аңдыганыңыздарга карабай качырып жибердик деп жаздыңыз эле да. Ошол окуя чынбы? Чын болсо, бүгүн кайра ошол маселеге кайрыласызбы? 2010-жылы ушул болгон окуя, анткени ошо революциядан кийин башаламандык болуп аткан, анан президенттик шайлоо күн болчу. 30-октябрь болсо керек эле. Маган улуттук коопсуздук кызматкерлеринин 2 кызматкери келип ушул маалыматты айтты. Депутаттардын гана алы жетет, башка биздин алыбыз жетпей калды, анткени чоң кишилер аралашып атат. 3 тонна алтын чыгып кетет бүгүн Турцияга деп. Турцияда бир жер титирөө болуп эле ошого гуманитарлык груз жеткизип атабыз деген. Эми Турция биздин гуманитарлык грузга муктаж эмес. Тем более ун, анан суу. Элестетиңиз, мына кадимки эле жанагы эле баклажкадагы эле суулар. Туркия, Арабия өлкөлөрүн суу менен камсыз кылат. Биздин сууга муктаж эмес алар. Анан ошентип маалымат келгенден кийин мен Текебаевка айттым, Кууловго, Ташиевке, анда Келдибеков спикер эле аганы айтып, ошо менен кармайлы деп бардык. Бирок мен жалгыз болуп калдым. Эч ким көңүл бурган жок. Ал түнү учпай калды деди самолетту. Ошо менен биз кеттик, бүгүн учпай калды. Бирок түнү менен таңга маал учуруп ийишиптир да. Ошо менен чыгып кетти. Эмне болот эми? Ошого кайрыласызбы? Кайрылып келебиз. Анын бардыгына кайрылып келебиз. Мына мен дача суу боюнча дагы тапшырма бердим. Баарын иликтегиле күнөөлүүлөр жазасын алыш керек деп. Дача сууга да кайрылып келебиз. 3 тонна алтын жөнүндө кеп болгондо кайсы бийлик адамы жөнүндө сөз жүрүп жатат? Эми ал убакта деген Роза Отунбаева убактылуу баягы президент эмес беле? Баягы переходной периоддун президенти деп алып турган. Атамбаев болсо премьер-министрдин ордунда болчу. Келдибеков спикер болчу. Мына ушул 3 бийлик турганда, бирок кимис экенин мен айта албайм да аны. Карма болбогондой. Бийликте кадрлар чоң роль ойной тургандыгы талашсыз. Эгер мыкты дасыккан адис келсе, иш бир кадам алдыга жылып, ошонун ордуна эле бир чабал адис келип калса, 2 кадам артка жылып отура берген жакшыбы, же адамга көз каранды болбогон система түзгөн жакшыбы? Биз ошол системаны түзүп атабыз. Мына 3 айлык убакыт бергиле, конституцияны өткөрүп алалы, андан кийин бардык министрликтерди бири-бирин кайталаган жана бири-биринин ишин кайталагандар бар го. Ошолордун бардыгын бириктирип туруп, биз чакан гана министрликтер түзөбүз. Ошондон кийин мен дагы бир жолу айтып коеюн, кайталайын. Бүтүндөй дүйнө жүзүндө жүргөн, азыр дүйнөгө тарап кетти го биздин деген мыкты адистерибиз. Кыргызстандын ичинде деле жүрөт мыкты адистерибиз, бирок кызматы жок. Анткени бул ак үйдө, көк үйдө таанышың болбосо, же акчаң болбосо, жумушка орношо алчу эмессиң мурда. Эми могу реформадан кийин андай болбойт. Дүйнөдө жүргөн, мисалы дүйнөлүк масштабта баягы компанияларды башкарып жүргөн же ошол жерде иштеп жүргөн кыйын специалисттер келип конкурска катышсаңыздар болот. Эми сиздин жеке өзүңүзгө байланыштуу адамдык өңүттөгү суроолорго түшсөк. Сиз абакта жатканда абактан түз үйүмө барам деп ойлодуңуз беле, же дароо эле ушинтип көк үйгө келип калам деп күттүңүз беле? Эми эл көтөрүлүп аткандан кийин сөзсүз түрдө ойлоносуң, бирок мен ак үйгө келем деп ойлонгон жокмун, баягы аянтка барам деп ойлондум, бирок аянтка келдим. Эл өзү алып келди. Анан аянтка келгенден кийин акыбалды көрдүм. Эгер мен ошол жерден аянтка келип сүйлөп коюп үйгө барып жатып алганымда, анда такыр башкача болот эле. Бүгүн сиз менен биз минтип отурбайт элек да. Акыбалды көрдүм дагы, колго алдым. Дароо колго алдым дагы, тынчытып баарын. Анткени уже радикалдуу кадамдарга барабыз деп ошол жердегилердин баары чечим кабыл алып калган экен. Анан ошо менен чыктык дагы Камчыбек Ташиев экөөбүз үйгө барып бир чындан чай ичип алып, үйдөгүлөр менен учурашып эле анан кайра келип туруп, бардыгын тынчытып, анан жана достукка чогултуп депутаттарды келгиле, тынчтандыралы, бир эмеге конституциялык пойлага түшүп кетели, баягы 2010-жылдагыдай болуп кетпесин деп, ошо менен анан мына конституциялык пойлага мыйзамдуу бардык жолго салып кеттик жолго. Эркиндикке зар болуп жаткан адам, азыр мына бийлик башына келдиңиз. Анын сезимде трансформация канчалык мындай оор же жеңил болду? Эми мен үчүн жеңил эле болду, анткени мен бардык саясий кырдаалды, эл арасындагы болуп жаткан ар кандай
иш чаралардын баары менен кабардар болуп жаттым да, айттым го, интернет бар, телефон бар, баары менен кабардар болуп жаттым да, жеңил эле болду. Маектин башында сиз баарын ачык айтып берүүгө убада кылдыңыз. Ошондон улам сурай турган маселе, абакта жаткан учуруңузда сиз бир күнү кызыл жайың канга боелуп, кол салганыңыз жөнүндө видео, сүрөт тарады. Көп өтпөй сиз шок абалында өзүм кол салдым деген мазмунда билдирүү кылдыңыз эле. Бул сурооңузга мен азыр жооп бербей турайын, анткени Алмазбек Атамбаев камакта жатат. Ошого байланыштуу бул. Ошон үчүн мен азыр буга жооп бербей турайын да. Моралдык жактан ага дагы туура эмес болуп калат, ошон үчүн мен жооп бербей турайм. Мен кийин буга ачыгын жооп берем. Мына сиздин өзүңүздү ошол окуядан улам, мына азыр деле криминалга абдан тыгыз байланыштырып жатышат. Сиз болсо криминал дегенде такыр оозго албай эле криминалды мен түп тамырынан жоём дедиңиз. Ушул убадаңыздын өтөөсүнө кантип чыгасыз, мүмкүнбү? Эми мындай да, криминалга байланыштырганы ошо мен түрмөгө жатып калып, анан чыгып келген үчүн эле байланыштырып атат да. Мисалы, могу столдун бети тегеретте мындай колючка деп коюңуз, элестетип коюңуз. Мен жаткан түрмө. Биринчи Молдовановкадагы. 1000 киши, 1000 адам жатат ошол жерде. 1000 адамдын мына ортосунда общак деп коет да, аякта алардын тили менен. 60-70 адам болот. 100 адам деп коелу. Мына ушулар өзүнүн тагдырын, өзүнүн өмүрүн толугу менен криминалдык мирге арнаган балдар да булар. Мына ошолор башкарат. А бияктагы 900 киши жөнөкөй эле карапайым эле элдин балдары. Карапайым элдин балдары. Мен окшогон мынакей мен. Мен бу жерге общакка барып жашап, ушулар менен мындай бир чырмалышып кеткен жокмун да. Могу жердеги эл менен эле карапайым эл менен аралашып жашадым. Мен түрмөгө адилетсиз түштүм, мыйзамсыз түштүм. Жөн эле баягы зордоп апарып камап коюшту. Мен окшоп камалган 1000 деген балдар бар түрмөнүн ичинде. 1000 деген. Менин төбөм көрүнгөн үчүн эл билип атты. Силер жазып аттыңар, айтып аттыңар, туура эмес камалды. Мына Каптагайбай мунун чатагы жок болчу, а жерге катыштыгы жок эле десе да болбой эле камап койду деп. Же күбө жок, же жабырлануучу жок. Мен жөн эле алып барып күчкө салып камап коет атпайбы? Мен окшогон 1000 деген балдар бар. Мен ошолордун баардыгын жакшы билем. Мына бүгүн ГСИНге тапшырма бердим. Ошолордун баардыгын ревизия кылгыла. Жанагы жөндөн жөн эле барып адилетсиз отуруп калгандар, анан майда чүйдө менен отургандар, ошолордун баардыгын мен указ менен, амнистия менен чыгаралы деп сүйлөштүм. Бир 15-20 күндүн ичинде, бир айдын ичинде 1000 деген бала чыгат адам. Анан ошондо дагы анан дүңгүрөтүп тескери жазбагыла да, ошону туура түшүнгүлө. Алардын деле өзүнөн көрөсүңөр кандай балдар экенинчи. Мен адилеттүүлүк орнотом, мыйзамдуулукту орнотом деп келдим мамлекетте, туурабы? Мен ошону орнотушум керек. Мейли мени жакшы көрөбү, жаман көрөбү, бирок адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту орнотушум керек. Эркин басып, эркин ойлоп, эркин сүйлөөнүн бактысы адам үчүн канчалык? Эркин ойлоп, эркин сүйлөш, конечно, бактылуу да адамчы, бактылуу болот. Эгер эркин жүрсөң, баягы сени эч ким бир мындай бир кыспаса, демократия болсо, сен өзүңдүн каалаганыңды айта алсаң, каалаган ой пикириңди айта алсаң, бул адамдын сөзсүз бактысы да мына. Мына анан дагы эсиме келгенде айтып кетейин. Жана криминалдардын бардыгына биз тапшырма бердик. Эгерде кимдир бирөө мурдагыларды, мисалы дойлага отуруп жанагы неме алат го, ар кайсы жерлерден үлүш алып, ушинтип турган бардыгын камагыла дедик. Азыр баарына команда берилди. Жакын арада биз телефон доверияларды түзөбүз. Эгерде кимде ким ошентип кыйнап бирөөнү зордоп, акча алып аткан жери болсо, чалат. Сөзсүз чара колдонобуз аган. Биз буган аябай катуу турушубуз керек. Анткени биз криминалсыз, коррупциясыз өлкөгө айландырабыз деп ошондой максат менен бет алып кетип атабыз. Убакыт бөлүп кабыл алганыңызга ыраазычылык билдирели. Чоң рахмат сизге. Рахмат сиздерге да.